Дагы бир сизден суранычым, азыркы учурда билесиз, диний экстремизм жана терроризм боюнча дагы көп кылмыштар катталып атат. Бул экөөнүн айырмасы кандай? Анан кийин кайсы учурда кандай жоопкерчиликке алып барат? Азыркы учурда экстремизм, терроризм бул экстремизм мындайча айтканда баягы жөнөкөй тил менен айтканда экстремизм элдердин баягындай ар кандай диний ишмерчеминдеги диний жаатындагы видеолорду көрүп ар кандай түшүнүп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн ошол өзүнүн баягы террористтик жакка кирип кеткенин да билбей калышы мүмкүн. Эми Инстаграмдан мындайча айтканда тиктоктон ар кандай видеолорду жайылтып коомго терс таасирин тийгизген мындай экстремизм деп айтсак болот да. Ал эми терроризм бул ошол кандайдыр бир уюмдарга мындайча айтканда террордук жактан да курал жарактар менен байланышкан террордук жактан кол салуу десем болот да. Азыркы учурда дагы көп жаштарыбыз мындайча айтканда да көп баягы намаз окуган эжекелерибиз, диний жолунда жүргөн эжекелерибиз кантип өзүнүн баягы кылмыштуулук кылганын билбей калып жатат да. Баягы тикток тармагынан эми дин жөнүндө баарыбыз ислам динин кабыл алганбыз да, ошол дин жаатында видеолорду көрүп атып баягы экстремизмге кабылганын, баягы ошолорду элдерге туура багыт берем деп, бирок өзү баягындай адашып калган жолун билбей калып атат да. Бул дагы баягы кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ошону дагы бирден бир Эске алып коюш керек. Анан кийин азыркы учурда китептерден дагы өтүш мүмкүн. Мисалы үчүн экстремизмге айып мисалы Хизб Тахрир же башка агымдардын китептерин таратып аткан учурлар да болуп атат. Ошого ооба, эми биз дайыма ушул рейд учурунда баягы көбүнчө ислам китептерин текшеребиз. Ошол китептерде дагы баягы туура эмес немелер дагы бар, бир багытка тарбиялоочу туура эмес багыт дагы бар да. Экстремизмге дагы кирип кетиши мүмкүн. Баягы китептен кандай десем эми жихадка таргип кылган же ошонго окшош маселелер катталган болушу мүмкүн дейсиз? Катталган болушу мүмкүн китепте дагычы, баягы туура эмес багыттагы туура эмес жөндөн берип калышы мүмкүн. Ооба, эми мыйзам менен караганда туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаштар эмнелерге көңүл буруш керек? Ошол китеп окуп атканда же болбосо интернет чукулап атканда, телефон колдонуп атканда? Стоп.